Bismillahirrohmanirrohim. Musulmonlar uchun bu eki bayram jeb ichile turgan, jogorku darajadagi ma'noda belgilene turgan, o'ynab kula turgan kunlar sanaladi. Har bir ulut o'z bayramına bo'lgani siyaqtu, musulmon ummati da o'z bayramlarına ушул tarzda bo'lgan. Жылдын уландысында ушул эки майрамга жумалык майрам сыпатында жума күнү да кошулат. Ан Аби Лубабата аль-Бадри анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям قال سيد الأيام يوم الجمعة وأعظمها عنده وأعظم عند الله عز وجل من يوم الفطر ويوم الأضحى. رواه البخاري في التاريخ وأحمد وابن ماجه. Abu Lubaba Badri'den rivayet kılınat. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Al zattın aldında күндөрдүн мырзасы жана улуусу жума күнү эсептелет. Ал Аллах азза ва жалланын алдында фитр күнүдөн да, адха күнүнөн да улуу. Бухари тарыхта, Ахмад жана Ибн Мажа риваят кылышкан. Жума күнү жумалык майрам гана эмес, ал күндөрдүн төрөсү, тагыраак айтканда улуусу, кеде кембагалдардын ажы күнү да эсептелет. Бул күндүн шарапатынан кылынган амалдарга сооптор көбөйтүп берилет. Бардык калктарда негизги диний майрамдар менен бир катарда тарыхый окуяларга, улуттук жана мамлекеттик окуяларга байланыштуу болгон майрамдар да болот. Мындай майрамдар мажазий майрамдар деп аталат. Доорлордун өтүүсү менен мусулманда да мындай мажазий майрамдар калыптанып барган. Мисал үчүн, ар хижри жылдын башында Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламдын хижрат кылганын эстөө, майрам кылуу жана адамдар бири-бирин куттуктоолору адатка айланган. Ошол сыяктуу Кадыр түнү, Исра жана Ми'раж түнү, Маулид майрамы сыяктуу майрамдар мусулман калктардын ичинде өзгөчө белгилене турган болуп калган. Диний майрамдарды өткөрүүнүн сүннөттөрү. Тилибиздеги майрам. Айт сөзү араб тилинен айт сөзү менен туюнтулат жана кайтуу деген маанини билдирет. Майрамдар кайра-кайра келгени үчүн айт деп аталган. Эң маанилүүсү момун мусулмандарга эки айт күндөрү Аллах Тааланын көптөгөн жакшылык жана берекеси кайра-кайра келет. Орозо майрамына тиешелүү иштер. Фитр күнү тамак жеш, мисвак жана гусул кылуу, жагымдуу жыттууларды сүртүү жана эң жакшы кийимдерди кийүү жана фитр садакасын берүү мандуп амал эсептелет. Жогорудагы сүйлөмдө фитр орозо майрамына чыгуудан мурда аткарыла турган амалдар жөнүндө сөз болууда. Аллах төмөндөгүлөрдөн турат. Алар төмөндөгүлөрдөн турат. Биринчиси, тамак жеш. عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. رواه البخاري والترمذي. وفي رواية كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعمه ولا يأكل يوم الأضحى حتى يصليه. Anas radıyallahu anhudan rivayet kılınat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem fitr günü bir neçe kurma жебей туруп чыкпайт болчу, так жейт эле. Бухари менен Тирмизи риваят кылышкан. Башка бир риваятта фитр күнү тамак жебей туруп чыкпайт эле. Адха күнү намазды окуп болмоюнча жебейт эле деп айтылган. Экинчиси, фитр садакасын берүү. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث
وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه. Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam fitr zakatin ro'za qarmagan odam uchun foydasiz ko'p so'z jana harakatlardan arulanu jana kedaylar uchun tamoqtanu bo'lsin deb farz qildi. Kim ani namozdan oldin atqarsa, al qabul bo'lgan zakat bo'ladi. Kim ani namozdan keyin atqarsa, sadaqalardan biri bo'ladi. Abu Davud, Ibn Majah jana Hakim rivoyat qilishgan. Hakim sahih degan. Fitr sadaqasini aytdan bir necha kun mudda bersa-da bo'ladi. Qurban ayt bayramına tegishli ishlar. Qurban ayt bayrami kunlari amal qilinusi zarur bo'lgan o'z oldincha adablar bor. Bu birinchi. Bu bayram kuni ro'za qarma bu. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. رواه أصحاب السنن. Uqba ibn Amir radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Arafat kuni, Qurmondiq kuni jana tashrih kunlari biz musulmon ummatining bayrami hisoblanadi. Al kunlar jeb ichu kunlari dedi.